Саламатсызбы, урматтуу окуучулар? Саламатчылык отургула. Бүгүн сабакта толугузбу? Саламатсызбы. Белгиле балдар, биз алгач силер менен жагымдуу маанай тартуулап алалы. Анда эмесе экранга көңүл бурабыз. Бүгүнкү сабакта баардыгыңарга ийгилик, жеңиш, жогорку баа, сиңимдүү билим, активдүүлүк, жакшы маанай каалайм. Анда эмесе сабагыбызды баштадык. Даярбыз, балдар? Даярсызбы? Келгиле. Анда эмесе балдар, сабакты баштаардан мурда биз топторго бөлүнүп алалы. Топторго бөлүнүү үчүн экрандагы өзүбүздүн тиешелүү эң жакшы сапаттарыбыз сайты менен топко бөлүнөбүз. Кана мен деген сөздү кошпой кете бересиңер. Мен акылдуумун. Мен жок эчим. Мен күчтүүмүн. Катуура. Мен активдүүмүн. Биринчи. Мен эркин. Биринчи топ. Мен сүйкүмдүүмүн. Биринчи. Кейинки. Мен ийгилмин. Мен жабардымын. Мен уялчакмын. Мен бойлуумун. Мен чечкиндүүмүн. Экинчи топ. Мен лидермин. Экинчи топ. Болду, Мына азаматсыңар балдар. Ушул айтылган сапаттарыбыз боюнча ордубузга келебиз. Кана биринчи топ дегенде Жилингер командасына, экинчи топ Акылдар командасына. Балдар, биз бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө ар бир туура жоопторубуз үчүн, тапшырмалардын туура аткарылышы боюнча туура деген жооптор үчүн аквариум балыктарын алып, өз аквариумдарга чогултасыңар. Буларды сабактын аягында жалпы пайызды топтоо менен биз бүгүнкү билимибизди баалап алабыз. Келгиле. Анда эмесе дагы бир силерге эскертме. Алтын балык эрежесин эске салып алалы. Алтын балык эрежелери сабакка активдүү катышуу, тапшырмаларга жакшы сөз айт, билимге жардамдаш, тынччылыкты сактап, азаматсыңар. Келгиле. Достор, биз азыр силер менен балык улоо оюнун ойнойбуз. Даярбыз, Экранга фон коюп көңүл бурабыз. Бул жерде суроолор катылган. Алтын балык оюну, алтын балык улоо оюну. Биринчи сурообуз, биринчи топко. Даярсыңар, Биринчи топко балыктар чоң классы канча топко бөлүнөт? 2, 3, 4. Кана ким жооп берет, айтыңар? Балык 3кө бөлүнөт. Балык 3кө бөлүнөт дейт. Жооп туура эмес. Сууга түшүп кетти балыгыбыз. Анда эмесе экинчи топко дагы сурообуз. Акылдар командасына сурообуз. Азыркы мезгилде балыктардын канча түрү бар? Кана ким жооп берет? Чолпонай. 20 000 түрү бар. 20 000 түрү бар. 20 000 азаматсың. Жооп туура. Кыргызстанда 79 түрү белгилүү. Кийинки сурообуз. Биринчи топко гана балдар. Балыктар эмнеси менен дем алат? Жазел. Балыктар Бакалоору менен дем алат дейт. Кана жооп туура экен, көрөлү. Азаматсың. Жооп туура. Экинчи топко дагы бир суроо, акыркы сурообуз бул. Кыргызстандын кызыл китебине канча балык киргизилген? 7, 9, 79. Кана Самира. 7 түрү киргизилген. Азаматсың, туура. Жилингер командасынан бир гана туура жооп, ал эми Акылдар командасынан 2 туура жооп. Кана силерге 2 балл чыккан. 2 бай. Азаматсыңар. Келгиле балдар. Биз силер менен жогорудагы суроолорго жооп берип, ушундай сонун алтын балыкты тандап алдык. Биз ал үчүн эмне кылабыз? Силер үчүн алтын балыктын суроолору бар экен. Суроолорго жооп берүү менен бүгүнкү сабагыбыздын темасын жана максатын аныктап алалы. Келгиле. Анда эмесе алтын балыктын суроолоруна жооп беребиз. Экранга көңүл бурабыз. Кордаулардын омурткасыздардан айырмасы эмнеде? Мына кордаулардын омурткасыздардан айырмасы эмне? Жана корда дегенди кандай түшүнөсүздөр? Кана топтурган айтыңар, жазыл. Кордаулардын омурткасыздардан айырмасы алардын скелет түрү болушу корда деп аталат. Корда дененин башынан куйругуна чейин
Kuyruğuna çeyin, uzatасынан Elге жана өлүкчү. азаматсың. Ана кордауларга кайсыл жаныбарлар кирет экинчи топтон? Акыла командасынан айтып. Кордауларга кайсыл жаныбар? Балыктар, Балыктар. Сүтемчүлөр, канаттуулар. Канаттуулар, жерде суда жашоочулар, азаматсың. Ихтиология илими эң эле окутат. Канаттарды булакты суробуз. Ихтиология бул балыктардын сүттү ичкиргизүүчү, көбөйүшү, жашоо чөйрөсүнүн түзүлүшү. Азаматсың. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы кандай деп ойлойсуңар? Ана, ким айтат? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы айтылган балыктарды изилдөөчү, балыктарды изилдөөчү деп даркына көрөй. Балыктарды изилдөөчү. Ички түзүлүшү деп жазайын. Балыктар чоң класстан жалпы мүнөздөмө. Азаматсың. Анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар. Балыктар чоң классына жалпы мүнөздөмө деген темада болмокчу. Ооба. Ана балыктар чоң классына жалпы мүнөздөмө. Балдар, биз бүгүн ушул теманын максатын аныкташыбыз керек эми, максаты калды. Ана максатын аныктоо үчүн кандай максат коебуз? Балыктардын сүттү ичкиргизүүчүн изилдейбиз. Балыктардын сүттү ичкиргизүүчүн. Дагы бул топтон Акылай. Дагы кандай ким жооп берет? Уялбай айтып, уялбай Самира. Балыктардын сүттү ичкиргизүүчүн изилдеп, алардын жашоо чөйрөсүн Азаматсың. Демек бүгүнкү сабагыбыздын максаты балыктын ички органдарынын аткарган кызматтарын жана алардын жашоо чөйрөсүн изилдөө. Анда бизде балдар, биз изилдөө үчүн атайын алтын балыктын өзүнүн ичиндеги тапшырмаларын алабыз. Ана белгиле, эки топтон Жилингер командасынан, анан Акыла командасынан. Суроолорду алабыз, ана окуп койгула тапшырмаларды. Балыктын дем алуусун, ички органдарынын жана жашоо чөйрөсүн изилдейт. Азаматсың. Ана Балыктардын сезүү органдарынын скелетин, нерв системасын жана көбөйүшүн изилдейт. Азаматтар отурула. Демек, Жилингер командасы балыктардын ички түзүлүшүн изилдейт. Ал үчүн мына баардык сизге керектүү пластилин, клипчат, ватман, баардык керектүү буюмдардын баардыгы партаңарда турат. Алабыз, изилдөө ишин баштайбыз. Ал эми балдар, экранга. Балдар, биз бүгүнкү сабакты изилдөө үчүн атайын 5E моделинин структурасын негизде түзүлгөн Греспес ыкмасын пайдаланабыз. Греспес ыкмасын пайдалануу менен биз максатын таап алдык. Ал эмес ролу, мааниси, аудитория. Бул класста отурган өзүбүз, класстагы окуучулар бири-бирибиз менен болгон билимдерибизди бөлүшөбүз. Ошондой эле ар кандай ситуациялар болушу мүмкүн сабактын жүрүшүндө. Анан сөзсүз түрдө продукт жана стандарттык ийгиликке жетишибиз керек. Улантабыз, изилдөө үчүн баштайбыз. Тез изилдөө үчүн 3 минутта берилет. Ана изилдөө үчүн 3 минутта берилет. Пластилиндерден алып бардык органдарды эгер даяр болгон бүт калган болсоңуз, анан
келе калды. Birinci komandadan kim gelir? Biz siz görüşün. Başlayız. Gelin. Yine Batman'da koşala geliyor. Çapkağımda da saraya. Batman'da koşala geliyor. Şimdi bir resim yok. Çok güzel bir resim oldu. Şimdi gördüm. Dediğimdir. Okumaya alırsın. Dediğimdir. Komandası. Balıkların kanaylanma sistemasi жүрөктөн жана кан тамырлардан турат. Жүрөгү эки бөлүктөн турат. Жүрөк жүрүүчүсү, жүрөк карынчасы болуп, вен акындар аркылуу жүрөк жүрүүчүсүнүн карынчасына барат. Урсак толтоосу аркылуу бакалоорго барып, бакалоордон газ алмашып жүрөт. Кан айлануунун негизги кызматы бул органдарды, тканьдарды, клеткаларды азык заттар жана кычкылдык менен камсыз кылуу. Mozdur işte evi bana kısır kanlar götürmesinde izlediğinde. Demek bu kaysı kan tamırı arkalı жүрүп атат бұл жерде. Артерия kan тамыры аркылуу бардык органдарга карайт. Демек бұл канча кылат өргүлөт. Кан айлануу тегереги канча экен ошондо? Бир кан айлануу тегереги түзүшүп менен жазылат. Iki toplum. Bir upaylardı. Çapray bitirmiş bayızı. Ama iki toplum Akula komandasından Seremin izlep çıktılar. Plaselimden yardımı menen kana. Men бүгүн балыктын нерв системасын изилдедим. Нерв системалар бул мээ, жүрөктөр жана алардан чыккан нерв системалар. Нефтерden sırada. Мээ бар 5 бөлүктөн турат. Аралык мен жана ортолук мээ. Ортолук мээ жакшы өлчөгөн. Аралык мээ болсо жетпей бармоодо жайгашкан. Аралык мээ болсо аралык мээ кыртышында эпифиз жайгашкан. Жана сүйүүчү мээ болсо балыктардын кыймылы Balıklardan kıyımlara kesilmiş olsa, alanı sürücü olsa, Jülündür baylanıştırады азамат. Gel koy. Ana gir to'g'ri. Gel. Samira gel. Samira. Бұл сен бұл жүлін баш несі ана сен жүлінді уланып келсің есіңдеп жүрсің. Жүлін омыртқа каналдарының içinde жайгашкан. Жүлін омыртқа каналдарының içinde жайгашкан. Жүлүндүн оң жана сол жагынан нервтер чыгып, алар булчуңдардын, сүзгүчтөрдүн жана башка органдарынын кыймылын жөнгө салып турат. Жет сезүү органдары бул бир жүк таноосу. Ал туюу функциясын анын сыртындагы каптоосу жана башындагы мурчалар аткарат. Балыктын көрүүсү жакшы өлчөгөн. Балыктар бири-бирин аралыкка чейин көрөт. Капталсыздык органдары сезүү кызматын аткарат. Капталсыздык органдары суунун агымын, багытын жана күчүн жана башкаларды сезет. Азаматсың. Ана балаганды унутпа. Кийинки топтон ана бакаттан келесиз балдар. Убакыт өтүп атат. Ана акыл айтып келе кой. Мен балыктардын ички түзүлүшүн изилдеп чыктым. Натыйжасында балыктардын органдары кысагында жайгашат. Аларга оозу, баш мээси, жүрүнү, бөйрөгү, омурткалары, боору, жүрөгү, карыны, ичегилери, жумурткалыгы жана ошондой эле аналдык тешиги кирет. Ана дагы бир жолу текшерип алалы, акылай. Демек, бакалоору, баш мээси, жүрөгү, боору, карыны, ичегиси, жумурткалыгы, сүзгүч тарсындагы, омурткасы, бөйрөгү. Сен бардыгын туура таптырсыңбы? Кайсы жерсиң? Унутуп кеттим, азамат. Демек, сүзгүч тарсындагы кандай кызмат аткарат балыктар жашоосу үчүн? Сүзгүч тарсындагы Суда сүзүү үчүн
сүзүүгө жардам берет. Дагы кошумча кана арке Сүзгүч тасылдагы гидростатикалык кызматты аткарат. азамат. Гидростатик. Кошумчалап коюп. Сүзгүч тасылдагы жукка чейди ич абага болгон жуттуу же жуттусуз орган керегесинде жыш капиллярлар жайгашкан. Балыктар суунун түбүнө түшкөндө денесинин тыгыздыгы жоголбай, сүзүүчү тасылдагынын көлөмү кичирейет. Денесиндеги аба канга өтөт. Балыктар суунун үстүнө чыкканда балыктардын денесинин тыгыздыгы төмөндөйт. Сүзгүч тасылдагынын көлөмү чоңойот. Азамат. Отура кой. Баланы унутпа, өзүңдүн командаңды балап кет. Дагы кимдер калды кана? Белгиле изилдөөчүлөр. Акыла командасына келиyor. Биз балыктардын скелетин изилдеп келдик. Алапулардын скелетин изилдедик. Алардын бас бөлүгү жана арка сүзгүч скелети, омуртка тутуму, кабырчалары, койрок сүзгүч скелети, аналдык сүзгүчүнүн скелети, көкүрөк сүзгүчүнүн скелети, ийим мурчоосу, бакалоо, капчакчасы. Бул жерден жалпыланып айтып берсеңер, алардын скелети. Отура балап кеп келе өзүңөрдү. Дагы балаптан пайызы. Кана кийинки дая саабы Байнур келе кой кет. Сен эмнени изилдеп чыктың? Балыктын сырткы түзүлүшү, айта кой. Балыктын сырткы түзүлүшү, Балыктын денеси 3 бөлүктөн турат. Башы, тулпу бою. Денесинин органдарында жуттуу жана жутсуз сүзгүчтөр жайгашкан. Алардын денесине кабырчык менен капталган. Аналдык сүзгүч менен арка сүзгүч дененин туруктуулугун сактайт. Курсак сүзгүчтүн сууда өзүнүн тең салмактуулугун сактайт. Куйрук сүзгүч ал балыктын сууда сүзгөн баланс түзүп берет. Азамат келеби. Билим улут КЖ сайтына жарыяланып аткан Санарик компанын сабактарындагы ушундай материалдар менен текшерип алалы. Кем туура экен. Бакалоо капкагы, көзү, башы, көкүрөк сүзгүчү, курсак сүзгүчү, аналдык сүзгүчү, каптал сызыгы, койрок сүзгүчү, арка сүзгүчү. Сен баарын туура айттыңбы? Туура айттырсың, Азамат. Отуралы. Кана балаган унутпа. Кийинки топтон келе кой, Самира. Асылай. Самира жана Асылай. Сен эмнени изилдеп чыктыңар? Биз балыктын көбөйүшүн өлчүсүн изилдеп чыктык. Балыктар айрым жыныстуу жаныбарлар, балыктардын жуттуу дездери жуттуу болот. Ургачылык безинде икрасы өчүт. Балыктардын жыныс клеткалары жетилген кезде алар өздөрүн угуп таштоо үчүн башка жерлерге котулат. Мындай балыктар өтпөй балыктар деп аталат. Уруктануу маалында балыктар үргө чогулуп өңдөр өзгөрөт. Балыктардын ургачысы икрасын чачат, эркек аны уруктандырат. Жумурка клеткасы уруктангандан кийин көп клеткалуу түйүрдүк өрчүйт. Икралардан личинка өрчүйт, алып чабак деп аталат. Азаматсың аркана чатап койгула. Балаганагы унутпайсыз. Мынакей бул жактагы Санарик компанынын материалдары баарыбызга көрүнүп берет. Бир жолу текшерип алсактары болот экен. Кана Азаматсың аркана да кимдер калды? Бардыгы. Нурел келе кой. Арушер, Нурел калып турсуңар, Мен дем алуу системасын изилдеп чыктым. Балыктар бакалоо оорулору менен дем алат. Бакалоо оорулордо газ алмашуусу балыктар сууда кышкылтектер менен дем алышат. Кышкылтек менен дем алышат, газ алмашуусу бакалоодо жүрөт. Канга суудагы каныккан кычкылтектер каяка өтөт? Кайсы жерге келет ошол? Бакалоодо капиллярлар, майда капиллярлар аркылуу газ алмашуу жүрөт экен. Мен балыктардын тамак сиңирүү системасын изилдеп чыктым. Натыйжасында балыктар өсүмдүктөр, мурскалар, личинкалар, жаныбарлар менен азыкташат. Көпчүлүгүнүн тиштери жок. Жырткыч балыктардын куш тиштери болот. Балыктар ооз көңдөйүнөн кулкунга жиберет. Кулкундан карынга кызыл өңгөчкө жиберет. Кызыл өңгөчтөр карынга өтүп, анан ичегиге өтөт. Карында бездер
бөлүп чыгарган зеттин таасири менен азык иштей баштайт. Азыктын сиңиши ичегиде жүрөт. Ичегиде эриген азык заттар канга өтөт. Сиңбеген калдыктары ичегиге келип, аналдык тешик аркылуу сыртка чыгарылат. Алардын шилекей бездери жок болот. Азаматсың. Мынакей. Демек тамак берүүчү бездер кайсы бездер болуп саналат? Апте. Бир жолу текшерип алалы. Боор бези, анан уйку бези бул тамак берүүчү бездери болуп саналат. Азамат отурабы. Азаматсыңар балдар. Баарыбыз түшүндүкпү? Баарыбыз биримиздин ойлорубуз менен бөлүштүк, көп нерсени изилдеп чыктык. Эми балдар, биз азыр силердин партаңардагы турган мершкуб мындай кубиктерди пайдаланып балыктарды салыштырып алабыз. Сүйүктүү жана кийимчектүү балыктарды салыштырып алабыз. Андан тышкары карточкаларда берилген. Мынакей муну мындай коюп алалы дагы. Анан силер мершкуб платформасы, то есть жасалма интеллектү менен эмнени алабыз. Мершкуб. Көрүнүп атабы? Ажабой. Силердечи, даяр силерге? Мершкуб. Келе бар. Ана, мынакей даяр биздики. Даяр экен, ана. Карточкаларды дагы пайдаланабыз балдар. Кийимдин телефону. Көрүнүп атабы? Ай, сонун көрүнөт экен. Мынакей. Мындай коюп алалы. Кана Айчолпон, бул эмне экен? Бул акула. Салыштырабыз. Жардам менен мен акуланы көрдүм. Акула бул акуланын узундугу 30 сантиметрден 20 метрге чейин жетет. Анын салмагы 15 тонна. Ал сөөгү кемирчектен турат экен. Анын кемирчектен турат, анын тиштери курч болот. Анын тиштери курч, алардын тиштери түшкөн сайын кайра жаңыланып өсүп турат. Азаматсың. Демек бул кайсы түргө кирип атат? Бул кемирчектүү. Акула, кемирчектүү балыктарга кирип атат. Мына карточкадан көрүп атабыз, мындай. Нурен, кана сен Атилхан телефонун. Мында бөкөңөр карай бергиле, кана. Көрүнүп атабы? Не көрүнбөй калды. Бул топтон силерден силерге дагы салыштырабыз, бат-баттан айта калабыз. Эмнени көрүп атабыз, эмне жөнүндөгү балык. Нордон балыгы башка балыктардан өзгөчөлүгү мунун тумшугу бар. Бул жана кемирчектүү балык болуп эсептелет. Бул пристелла балыгы, бул уникалдуу балык. Бунун кожасы прозрачный болуп турат, тунук болуп турат. Ал ар кандай сууда жашолот. Туздуу, тузсузда анын кислороду аябай көп. Ал башка жаныбарлар менен достошуп болушат, анткени булар топ-топ болуп жүрүшөт. Буларды аквариумдарда багышат. Бул кожанын жардамы менен башка жерлерге жашынышат, айбаналар. Себеби алардын денеси тунук деп атпайбызбы? Тунуктугунун пайдасы менен алар өздөрү жашашат. Азаматсыңар, да ойлонуп абагы, да кандай өзгөчөлүктөр бар? Кандай жазайын? Кандай өзгөчөлүктөр бар? Сөөктүү балык менен кемирчектүү балыктардын айырмачылыктарын да бир жерде кайталап алалы. Сөөктүү балыктар омурткалуу балыктардан айырмаланып турушат. Айырмаланып турушат. Демек алар көбүнчө өзү эле айтып аткандай сөөктүү балыктарды сөөк кемирчектен турат. Ал эми омурткалар бардык эле балыктарды ошо омурткасынан турат. Негизи мен ошол сөөктүү анан кемирчектүү болуп экиге бөлүнөт. Ошондой эле пристелла балыгына дагы кошумча балдар, булардын узундугу 4-5 сантиметр, анан жашоосунун узактыгы канча жыл? 5 жыл экен балдар. Азаматсыңар.
силер изилдөөлөр боюнча Ana balдар экранга көңүл бурабыз, карагыла. Биз экрандан кайсыл балыкты көрүп атабыз? Ana бул кит балыгы. Бул балыкпы же кандай жаныбар бул? Бул сүт эмүүчү жаныбар экен, балдар. Сүт эмүүчү, бирок булардын жашоосу суу менен байланышкан. Сууда өтөт, балдардын тери туушат. Дагы кошумча гана ал эми бул балыкчы. Бул кайсы балык? Бул касатка, касатка жөнүндө биз эмне билдик касатка жөнүндө? Касатканын эми өзгөчөлүгү бар балдар. Касатканын. Бул деле жырткыч балыктарга кирет, суунун тереңинде жашашат. Мынакей, салмагы 15 тоннага чыгат. Мынакей, түшүнүктүүбү силерге? Келгиле, эми дагы бир жолу түшүндүрүп алалы балдар. Мынакей, биздин экранга көңүл бурабыз. Бул жерде блендер программасы менен түзүлгөн балыктардын жашоосу тартылган. Мынакей, көрүп атасызбы барыз? Бул жерде балдар балык силер изилдеп чыккан мынакей балыктын сырткы түзүлүшү, ички түзүлүшү, ошондой эле ички органдары жайгашкан. Мынакей, биз бардык органдарын түшүндүрүп, ар бирин изилдеп чыктык. Булардын жүрөгү, бакалоору, анан кан айлануу системасы, ошондой эле нерв системасы, сүзгүч тарсылдагы мына экени, анан дагы бөйрөгү бөлүп чыгаруу органдары. Мынакей. Эми карап тургула. Мынакей, бул биз көрүп аткан кайсыл бөлүгү? Скелети. Скелети. Андан нерв системасы, андан кийинкиси мынакей. Нерв системасы дагы канча бөлүктөн турат дедик? Нерв системасы 3кө бөлүнөт. Башме, жүлүн, анан анда чыккан нервтерден турат дедик, нервтерден турат. Ал эми бул нервтер болсо, балыктын бардык органдарын, сууда сүзүүсүн, тамак сиңирүүсүн, кыймыл аракетин жөнгө салып, башкарып турат экен. Түшүнүктүүбү балдар? Түшүнүктүү. Азаматсыңар. Анда келсе балдар, биз азыр сиздер менен Learning Apps платформасында балыктардын жашоо жүйөсүн аныктайбыз. Келгиле, кана ар бир топтон балдар беребиз. Балыктардын жашаган жүйөсүнө жараша бөлүштүрүлөт. Кел. Бул жерде бассаңар балыктын аты чыгат. Кылыч койлук дейт. Кана кел, докторда кел. Кел ага. Акылай. Кылыч койлук кандай чөйрөдө жашайт? Кол менен алып келгиле. Бул аквариум балыгы. Текшерип көр. Текшерип көр. Туура жок. Ал эми экинчи сууга кел ага. Экинчи топто кел. Азиз кел ага. Азиз. Бул балык. Скумбрия. Бул кайсыл чөйрөдө жашайт? Ана дария балыгы дейт. Жооп тура эмес. Жооп тура эмес. Кана кел оңдой. Камера. Зебра балыгы. Аквариум балыгы. Дагы бир жолу бир балык. Тура калгандары. Демек бул жерде бардык балыктарды өз чөйрөсүнө алып барып жайгаштырды. Мынакей балдар, биз демек балыктардын жашоо чөйрөсүн биздин класста дагы турат. Көчмө балыктар, деңиз балыктары, анан тузсуз суу балыктары. Көчмө балыктарга кайсы балыктар кирет? Көчмө балыктарга чөкүрө кой. Көчмө балыктарга мекире балыгы, алабуга балыктары жана жылан балыктары кирет. Көчмө балыктар көбөйүү үчүн дарыяга чыгышат же дарыядан деңиздерге өтүшөт. Азаматсың боюнча көбөйүү үчүн азаматсың. Кана эми деңиз балыгы боюнча абылкасың кел. Деңиз балыгында акула, кит, ташкалак, Ташкалак. дагы кит, дельфин жашайт. Дельфиндер жашайт. Дагы кошумча ким? Чолпонай. Кошумчалайсыңарбы? Толуктайлыбы? Кана булар суу жаныбарларынын биосүзүп атышпайбы? Деңиз балыктары балдар. Бул жерде
балыктардан тышкары дагы көптөгөн жаныбарлар жашайт экен. Мисалга алсак кайсылар? Кына суу чөбү, балык, кашалот, дагы кальмар дейт, осьминог, көптөгөн жаныбарлар биригип булар суу жаныбарларын биосфера түзүшөт. Ошондой эле азык тизилегин түзүшөт эле. Себеби булар да жырткыч балыктарга бири-бири менен азыктанышып, алар жашоолорун улантат экен. Ал эми биздин аквариум тузсуз суу балыгы боюнча гана ким айтып берет бизге? Кел, Адил, кел. Аквариум боюнча айта бер, ишин карап алып. Аквариумду коюу үчүн алгач ыңгайлуу орун болуу зарыл. Күнтүк деген батареяны жанына койгонго болбойт. Кычкылтек жарык берип туруш үчүн өзүнчө розетка керек. Аквариум айнектен салынат. Идиштин түбүнө 5-6 см таза кум салынат. Өзүмдүр отургузулат. Мисалы, элладея, канат жалбырактар жана башкалар. Андан кийин 3-4 бөлүгүнө суу куюлат. Жалбырактар калкып туруучу өсүмдүктөр ричия же суу котору отургузулат. Бир аз убакыттан кийин кылыч куйрук, гуппи, телескоп, неон жана башка балыктарды кое берсе болот. Мицилия балыктарын койсо болот экен. Анан дагы бул биздин үйгө бир дагы ол саналат экен, азамат кой. Азаматтар. Балдар, силерге түшүнүктүүбү? Түшүнүктүүбү? Бергиле. Анда эмесе балдар, биз бүгүн абдан жакшы жооп бердик эле. Бардык суроолорго, алтын балыктын тапшырмаларына жооп бердик. Ошондой эле Греспес ыкмасында абдан сонун пайдаландык. Биз максатыбызга жеттик. Биринчи максатын аныктап алдык. Ошондой эле балыктардын жашоосун, ишке түзүлүшүн бири-бириз менен бөлүштүк. Ар кандай ситуацияларга туш келдик. Ошол биз изилдөөдө. Ошондой эле биз акырында ийгиликке жетиштик. Бул деген ийгилик деген сөз. Демек балдар, балыктардын жашоосу, балыктардын ички түзүлүшү, чөйрөсүн аныкталды. Ал эми алар адамдын жашоосунда кандай маанилүү деп ойлойсуңар? Адамдардын жашоосунда биздин жашообуз үчүн маанилүүбү? Кана бат-баттан кыскача ама башкалар пайдаланат. Самира балыктардан маялар, балык маялар. Дагы да мисалдарында тамак ашка пайдаланылат экен. Дагы кошумча этин алабыз. Эки абдан даамдуу келет. Дагы кошумча кандай ким айтат? Самира сөгүнү ун иштетип чыгат. Ал деген көптөгөн башка жаныбарлар үчүн дагы витамин болуп саналат экен. Андан тышкары омега 3, омега 9 деген дагы витаминдерди алышат экен. Демек, балык бул абдан пайдалуу жаныбар болуп эсептелет. Балдар, биз азыр сабакта алган билимдерибизди бышыктоо үчүн Сократив платформасынын жардамында тесттик тапшырмаларды карабыз. Ана телефонуңа даярбы? Келди. QR-коддун жардамы менен ана башкаттан алганга убакыт 1 минутта гана иштеп бүтөсүңөр. 1-2 минут ана иштеди, баары кирди, телефондо иштеп баштайт. Ооба, иштеп баштайт. Ичинде суроолор бар. Тез-тезден жооп бересиңер, иштеп басты. Дагы тез-тезден балдар. Акылай бүтүптүр, асылай бүтүптүр, Самира бүтүптүр. Дагы кана балдар, биздин платформанын жардамы менен иштелген тесттик тапшырманын жооптору бар эле. Акылай 88%, Арукке, Асылай 88%, Байнур 75, Жазел 88, Самира 100%, Адилхан 88, Айтумар 88, Мырза Нурпери 63% топтоп косулган. Ал эми ошондой эле бул жекелик билимдерибиз. Эми топтук билимдер, Желеңдер командасы
11 ұпай, Акула командасы 12 ұпай топтоптырсыңар. Азаматсыңар балдар. Бүгін сабақтардан жақсы қатыстыңар, көп нәрсені білдік. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, алтын балыктын силерге дагы ушу бизге үйрөтүү жардам берген алтын балыктын дагы силерге абдан ыраазычылык билдирүү максатында каалоо тилектери бар. Анда жаратылышка аяр мамиле жасалса, ал сөзсүз кайтарарын эсиңизге салат. Бүгүнкү сабагыбызды мақсатына жеттик. Баарыңарга терең